Өзбекстанда жумуш учурунда коронавирус жуктуруп алган медицина кызматкерлерине $25,000 төлөнмөй болду. Бул тууралуу Өзбекстан президентинин айтканына таянып, жергиликтүү басылмалар жазышууда. Айта кетсек, Өзбекстанда азыркы тапта 65 адам коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 11 вирусология илимий изилдөө институтунун кызматкерлери болушкан. Бишкекте коменданттык саат учурунда асманга ок атылды. Масал абалындагы жаштар автомашина менен күч кызматкерлеринен качууга аракет кылганын, аларды токтотуш үчүн асманга ок атылганын шаардын комендатурасы билдирди. Ошондой эле 146 тартип бузган жаран кармалган. Кармалгандардын 13 аял, 133 эркек жана анын ичинде бир чет элдик жаран бар. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев депутаттардан жана эксперттерден ишкерлерди салыктан убактылуу бошотуу сыяктуу сунуштар түшүп жатканын, бирок өкмөт муну аткара албастыгын ачык айтты. АКШ, Түркия, Европа, Казакстан, Орусиянын салыктардан толук бошотуу жана бизнести түздөн-түз финансылык жактан колдоо боюнча тажрыйбасын толук колдоно албайбыз деди. Ошондой эле чиновник коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам быйыл республикалык бюджетке 28 миллиард сом түшпөй калышы ыктымалдыгын билдирет. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков Европа биримдигинин жана Азия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлдөрү менен жолукту. Ал коронавирустан улам өлкөдөгү жагдайды жакшыртыш үчүн финансылык жардам сураган. Евро биримдиктин өкүлү Эдуард Аурер менен жолугушууда Сооронбай Жээнбеков коронавирус инфекциясын Евро биримдик өлкөлөрүнө жайылып жаткандыгына байланыштуу тынчсыздануусун билдирген. Ал эми чет элдик өкүлдөр болсо Кыргызстандын абалы жана колдоо зарылчылыгы жөнүндө азырынча уюмга маалымат гана жөнөтүлөөрүн убадалаган. Москванын Шереметьево аэропортунан 100дөн ашык жаран Кыргызстанга кете албай турушат. Айрым кыргызстандыктардын тамак ашы, акчасы калбай бараткандыгын айтышып, кыргыз өкмөтү маселени эртерээк чечип беришсе дешет. Штабтын мүчөлөрү болсо Кыргызстанда өзгөчө абал режими киргизилгендиктен рейстер токтотуларын айтып, чогулгандарга аэропорттун аймагында калууга болбой тургандыгын түшүндүрүшкөн. Буга чейин дагы Орусиядагы элчилик аэропортто турган жарандардын көпчүлүгү кайра Москвага кайтышты деп маселе чечилгендигин айткан эле. 27 мартта COVID-19 вирусун жуктургандардын саны боюнча АКШ Кытайды артка калтырды, 1-орунга чыкты. Өткөн түнү АКШ андан ашып Италия дээрлик теңелип калган эле. Тагыраагы ушул тапта Америкада коронавируска чалдыккандардын саны 85,653 адам. Алардын арасынан 1200дөн ашыгы көз жумган, 700дөн ашыгы сакайган. Кытайдын өзүндө болсо жалпы ооругандар 81,782ден ашат. Ал эми өлгөндөр болсо 3200дөн ашат. Ал эми Италияда илдетке 80,589 киши чалдыккан. Каза тапкандардын саны 8200дөн ашат. Жакшы болуп кеткендери 10,363 адам деп айтылууда.